Жас келди, эгин эгиш керек. Кайсы бир макулук эгин экпей жатып алды. Жол болсо күз келди, эгин чогултуш керек. Кайсы бир макулук эгинин чогултпай жатып алды. Аны ким дейбиз? Акылдан тайган адам дейбиз. Мынакей, эгиндей чогулта турган, сооп чогулта турган айы келди, орозо айы келди. Келгиле мусулман бір тугандар, орозо кармайлы. Эселентип чогулта турган соопторго жетейли. Ибадатка бекем болойлу. Жанабыга кошумча кылып, мен медик катары, ден соолукка күйгөн катары, ушул айда ден соолукта да чыңып алалы. Эмнеге дегенде ачкачылык, ачка болуу. Бул орусча интервальное голодание деп медицинада бизге ыйгарып аткан, ушуну карманып ден соолуңарды чыңап алга дейт, а бизге Аллах Таалам берип аткан ай. Ачка болуу менен адам байкасаңар, биринчи күндөрү орозо убагында эмне болот? Тамак эңсейт, оозтору сасып баштайт. Эмне дегенде өлүк клеткалар кыймылдап сыртка чыга баштайт. Мынакей ошол күндөрү ач болгондор башы ооруйт, кимдин бир баш айланат, кускусу келет. Бирок кайсы бир убакыт бир жумалоо ал өзгөрүү башталып, кайра экинчи этап башталат. Экинчи этапта бул жанагындай тазалануу, ички аппарат, боор, ичеги, бөйрөк аппараттары тазалануу процессине күчөп, андан беш бетер энергия көбөйүп, мына үчүнчү этапта, үчүнчү акыркы айларында адамдын энергиясы өзүнөн өзү пайда болуп, акыл эзи тунук болуп, мына ден соолугун чыңалганы ушул жерден көрсөк болот. Бул аутофагия. Ачка болуу менен жанагы жердеги клеткалар өлбөш үчүн, өзүн сакташ үчүн тирүү клеткалар өлүү клеткаларды жеп, жанагындай шлактар куулуп, адамдын организми чыңалып, мына ден соолукту чыңалалы. Бирок ошол эле учурда мен айтып чакырып кетет элем, жанагы сухар кылгандай эртең менен кийин саардыкты ичкенде биз кечке чейин ач болобуз, ошон үчүн жеп алыш керек, тыңкытып курсакты тойгузгандан алыс бололу. Кечинде ифтар кылып атканда мен кечке чейин ач болдум, эми ичимди толтуруш керек деген андан алыс бололу. Мен чакыргым келгиле. Ушул убакта биз керектүү гана тамакты керектүү гана өлчөмдө жеп, ден соолугубузга пайда кылып, жанагындай ачык болгон сезимди кармап калалы. Байкасаңар, адам көп жегиси келип орозо убагында жейин десе көзү тойбойт, бирок ичи тоюп, ичи ооруп калган сезим. Бул Аллах берген. Сен тойдуң, токтот тамакты деген сезимди кармап калалы. Андан тышкары кант аттууларды жебейли, жана нан аттууларды да жебейли, алыс болойлу. Алар углеводдор, жана кант, сахарлар, бул ден соолукка зыяндар. Ушул бир айдын ичинде ушул нерселерден алыстап, аларды таштап да салайлы. Мен силерге ушул айда эң биринчи болгон соопторду тилейм, жана ден соолукта болгула деп. Ассаламу алейкум.